Keyinki söz suroo berүү үчүн Турсунбаев Азизбек Атакозовичке берилет. Рахмат. Бактияр Жеңишбекович, мына бул мыйзам долбооруна ылайык резервдик фонд түзүп атпсыздар да. Бул фондко акчаны, каражатты кайдан аласыздар? Бул жерде топтомо фонддун жетекчиси отурат, директору. Ошол киши жооп берип койсо тагыраак болот эле. Кайсыл багытка жумшалат да чогулган акча? Саламатсызбы, Азизбек Атакозович, топтомо фондунун директору Пирматов Рахатбек Тургубаевич. Биздин могу закондо дагы бир норма алып келип атканыбыз азыр ошо резервный фонддорду түзүү. Ошо резервный фонд бул Азизбек Атакозович, социалдык фонд, топтомо фондун киргизгенден баштап резервный фонд түзөлөт. Бул деген баягы элдин акчасы аз-аздан топтолуп келаткандыгына байланыштуу элге мындай көрүнүктүү болсун деп. Бирок кечирип коесуздар, урматтуу депутаттар, международный финансовый отчетностьтун өзүнүн требованиясы бар, МС фондунчу резерв создавать этиш керек деп. Эгер мындай маани берип карасаңыздар, биздин 11 статьябызда, ушул эле закондо, действующий закондо бизде эгер адамдар өздөрү башкаруу укугун пайдаланып, управляющий компанияларга акчаларды алып кете турган болсо, биз социалдык фонд аларга ошол управляющий компаниялардын кызмат акысын төлөп беришибиз керек. Ушул убакка чейин управляющий компаниялар алып кетелек, бирок алып кетет деп. Резервный фонддун өзүнүн максаты, резервный фонд бул обязательство кийин пайда болуп кала турган обязательстволордун чыгымын төлөө. Ошонун негизинде биз азыр резервный фонд түзгөн атабыз. Бул деген топтомо фондунун учетный политикасын туура алып кетүү максатында международный финансовый отчетный стандарттар боюнча резерв биз обязательно түзүшүбүз керек. Ошол максатта биз азыр резервный фондду түзгөн атабыз. Бул убакка чейин биз элдин эч кандай чыгымына өзүнүн акчасынан алган эмеспиз. Уже акчанын көлөмү көбөйдү. Өзүңүздөр көрүп атасыз. Буга чейин биз социалдык фонддун өзүнүн пенсионный фонддун акчасынан иштетип келгенбиз. Пенсияларды көтөрүүлөргө, кетип утуруу көтөрүүлөргө социалдык фонддун, пенсионный фонддун акчасы дагы иштетүү уже мезгилдин таламына ылайык келбей калды. Ошон үчүн өзүнүн акчасынан резервный фонд создавать этип туруп, ошол будущий расходторду төлөө максатында киргизип атабыз. Рахмат. Рахмат. Экинчи суроо бул жооп берсеңиздер. Мамлекеттик кызматтарда иштеп, анан ушул пенсия төлөмдөрүндө алып атат да, ушул канча кызматкер бар ушундай иштеген? Түшүндүңүзбү? Же кайталайынбы? Бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматта иштеп жатып, пенсиялык төлөмдө алып атат да, туурабы? Пенсияга чыгып ушу иштеп. Мисалы, иштеп эле жүргөн. Ушулар бүгүнкү күндө саны канча бүгүнкү күндө? Мамлекет общий 490 000 кызматкер бүгүнкү күндө ушу пенсиядагы иштеп да жатат да, мамлекеттик кызматта. Республикалык бюджеттен алып аткандар 55 000. Да. Рахмат. Мамлекетте иштеп жаткан кызматкерлер ипотека алуу үчүн да, ошол социалдык фонддо чогулган каражаттардын эсебинен алса болобу? Ошону жумшаса болобу ушул жак? Ооба, алса болот. Аны үчүн жанагы 2% кармалып аткан акчасы 50 000 сомдон ашыгыраак болуш керек. 50 000 сомдон ашса, ошо бир первоначальный взноско, анан кредитин жапканга алса болот. Өзүңүз жакшы билесиз, бүгүнкү күндө ипотека алуу үчүн мамлекеттик кызматкер канча процент биринчи төлөм? 30%ми? Канча процент? Эмени былтыркы жылдын эсеби менен айтсак 5 айдын ичинде биз токтом менен кирген, бул 5 айдын ичинде 300 миллионго жакын акча төлөп бердик соцфонддон.
бул ипотекасын биринчи первоначальный взнос Эми жапканга. көпчүлүк аны билбейт да, билесиз да, туурабы? Көпчүлүк билбейт да, что бул соцфонддо акчасы бар экенинчи. 2000'ge жакын киши алды. Анан эми ошол ипотека бүгүнкү күндө канча первоначальный канча процент төлөйт? 10% беле же 30 азыр бүгүнкү күндө? Канча процент? Биз ипотека бербейбиз да. Жок, түшүндүм. Ошол 30% болгондо, 10% болгондо да мамлекеттик кызматкер төлөй албай атпайбы көпчүлүгү? Билесизби биринчи ошол 30% же 10%? Ошолорго жардам болобу деп атам да, сиздердеги баягы акчаларын алса болобу десем, болот деп атасыз, туурабы? ооба, Рахмат, жардам ошол болот экен да, значит. Ооба, жардам Көпчүлүк аны болот, билбейт да, ошону. Рахмат. Рахмат, колдойбуз.